Соңку жылдары таза аба маселеси дүйнөлүк көйгөйлөрдүн бирине айланды. Абанын булганышы өпкө эле эмес, мээге дагы таасир этип, оор кесепеттерге жеткирери илим негизинде далилденген. Кир аба аллергияга дагы себеп экени айтылып келет. Бул негиздүүбү деген суроо менен кыргызстандык аллерголог дарыгер Эльмира Усековага кайрылдым. Буга негиз бар. Себебинде кир аба атмосфера абасын бузган. Бул көбүнчө түтүндөр, автоунаалардан чыккан химикалык заттар. Булар организмге, адамдардын организмине өтө терс таасирин тийгизет. Ошондой эле үйлөрдө жагылган оттор, ошонун баары аллергиялык оорусу бар адамдарга аллергия өнөкөт ооруларын козгойт. Бул абанын кирдегени аллергиянын кандай түрлөрүн козгоп жатат? Абанын кирдегенинен көбүнчө азыркы учурда бронхиальный астма деген оорусун ошол убакта күчөтөт. Кир абадан келип чыккан аллергия аябай өтүшүп кетсе, эмнеси менен коркунучтуу? Эми аллергиянын эң өтүшүп кеткен учуру бул ошол эле бронхиальный астманын козголушу, өнөкөт оору болуп, дагы анафилактикалык шок болот. Анафилактический шок бул көбүнчө дары дармектерге болот. Алар адам өмүрүнө таасирин тийгизет. Абанын кирдегени аллергиядан тышкары ден соолугунда кандай начарлашына шарттап жатат? Аллергиядан тышкары абанын кирдегени бул ден соолуктун өпкө ооруларына алып келет, жүрөк ооруларына алып келет көбүнчө. Эми жакын арада Кыргызстандагы шаарлардын абасы тазарып кетпейт өңдү. Демек ушундай шартта кантип сактанып турса болот? Абада сыртта жүргөндө, сырттан киргенден кийин сөзсүз түрдө мурдун, оозун чайкап, ошол убакта кирген, дем алган чаңдарды жууп салыш керек биринчиден. Экинчиден, өнөкөт оорулары бар адамдар таза абалуу жерде жашаган сөзсүз түрдө каралат. Себебинде кээ бирки шаарда, биздин шаарда мисалы үчүн ТЭЦ жакта жана Аламедин жакта жана Сыздак жакта жашаган оорулар көбүнчөөрөөк ооруйт. Биз аларга аба шарттын өзүнүн коопсуздугун үчүн жашоо шартын башка жерге алмаштырууга айтабыз. Дени соо адамдар кышында аба булганыч учурда аллергиядан сактаныш үчүн антихистамин ичсе, же болбосо маска тагынса жардам береби? Антигистамин препараттар ичүүдө жардам берет, бирок убактылуу. Көчөдө маска тагынып жүрсө жардам берет, респираторлор болсо, ал убактылуу жардам берет. Аны сиз билесиз, аны алмаштырып туруш керек. Себебинде ар 2 саатта алмаштырбаса, анын эффективности жок болот да.